Представляю вам соперников и первый бойца в синем углу. Ему 28 лет. Рост 170 сантиметров, вес 66,3 килограмма. Его профессиональный рекорд 12 побед. 9 побед одержаны досрочно, 3 поражения. Представляющий клуб Fighter KG из Бишкека, Кыргызстан. Приветствуйте! Бусурманкул Абдипаид Олфу! Его соперник в красном углу. Бойцу 23 года. Рост 170 сантиметров, вес 65,9 килограмма. Профессиональный рекорд 8 побед. 6 побед одержаны досрочно, 4 поражения. Дамы и господа, из Краснодара, Россия, вот он, Владислав Королевский. Рефери поединка Николай Шарипов.
Дайте шума, Краснодар! Салам достор. Мүмкүн болушунча көп акча табуу үчүн көп күч аракет жана энергия жумшайсыз. Жана өзүңүзгө суроо бересиз, кантип өз алдымча акча табууга болот деп. Бул мүмкүнбү? Албетте, анын жолдору көп. Мен достор менен жолукканда алар дайыма соода, тоген, криптовалюта жана башка нерселерди талкуулашат. Бирок мен анын эмне экенин көп түшүнбөйм. Google'дан издесем, мага LiberTeX платформасы берилди. Анда бир топ окутуу материалы, видео окутуулар жана презентация бар. Мисалы, сиз балким пассивдүү киреше жөнүндө уккан чыгарсыз. LiberTeX тиркемесинде глобалдык компаниялардын үлүштөрүнө, криптовалютага, мунайга, алтынга жана башка активтерге инвестициялоо мүмкүнчүлүгү бар. Бул сизге келечекте кошумча киреше алып келиши мүмкүн. LiberTeX бул ар кандай финансылык инструменттерди сатуу үчүн онлайн платформа болуп саналат. CryptoMiner ар бир платформанын активдүү колдонуучулары үчүн жеткиликтүү жана ар бирибизге биткоин, крипто бир бөлүгүн алууга мүмкүндүк берет. Бул үчүн LiberTeX тиркемесине кирип, майнерди 4 саат сайын активдештирүү керек. Капчыкта $10 топтолгондо акчаны LiberTeX CFT эсебине которууга болот. Реалдуу соода ачууга жана буга чейин алынган пайданы чегерип ала аласыз. Достор, описаниядагы шилтеме менен кирип катталып, welcome бонус алсаңыздар болот. Биринчи аманатты жасаган ар бир адамга LiberTeX сиздин депозиттик суммаңыздын 100%-ын кайтарып берет. GIF промокоду менен эсепти толуктасаңыз, $200 чейин портфолиого кошуп алсаңыз болот.
Ваша поддержка, Краснодар! Третий раунд.
Аплодисменты Краснодар! Аплодисменты бойцам! Дамы и господа, еще раз аплодируем бойцам! Великолепный бой! И по окончании этого поединка обратимся к судейским запискам. Итак, 29-28 Королевский. 29-28 Абдибаид. И 30-27 раздельным решением судей. Победу одержал Бусурманкул Абдибаид.